Анан эми дагы кийинки себептери, мына өзүңүз билесиз, 99 жылдан баштап 2004 жылы, 99 жылдан 2004 жылга чейин 5 жыл бою Россия Федерациясы дүйнөлүк жыйындарда, Европа, Евросоюзда, чоң жетинин жыйынында, чоң 20-чылыктын жыйынында, бүт баарында Россиянын президенти Путин дайыма айтып жүрөт. НАТОну кеңейткенге барбагыла. Эч качан Украинаны, Молдованы, Грузияны эч качан кайра НАТО кошобуз дебегиле. НАТОну эгерде силер чыгышты карай кеңейте турган болсоңор, анда биз жөн калбайбыз. Бул деген биз үчүн, биздин улуттук коопсуздугубузга, Россиянын коопсуздугуна зыян келтирет. Ошон үчүн бул акыры согуш менен бүтөт. Бул жакшылыкка алып барбайт, токтоткула деп ушул 1999 жылдан баштап 2004 жылга чейин эскертип келди. Анан 2008 жылдагы Америка айтты, эмени кошпойбуз. Украина бизге кошулбайт, болбойт. Европага, Евросоюзга албайбыз, НАТО кирбейт деп сөз берген. Болду. Урматтуу Владимир Владимирович деген, бирок ал сөзүнө да турган жок. Анан ушинтип мына анан 2014 жылы өзүңүз билесиз, мына майдан болду. Украинада майдан болду. Аны толугу менен Америка Кошмо Штаты, Европа каржылады. Өкмөттүк эмес уюмдарды аябай провокация кылды. Анан ушу президент болуп шайланган мыйзамдуу президент Януковичти кызматтан кетирди. Кол койгонуна карабастан мамлекет тарабы бир күн кол койгондон эртеси кууп чыкты. Анан ошентип майданда анан өзүлөрүнүн президенти Порошенкону алып келгенге, ошол Американын көз карашын чагылдырган, ошолордун баягы камчысын чапкан марионетка президент Петр Порошенкону алып келгенге толугу менен булар көмөк көрсөттү. Мына ошондон кийин аны Россия менен эменин ортосундагы, Украинанын ортосундагы карама-каршылык аябай күчөдү. Луганск менен Донецк болсо бөлүнүп чыкты. Анан ошо 2014 баштап 8 жыл бою, 22 жылга чейин ошол ал Донецк менен Луганскты кайра өзүнө кайтарып алуунун ордуна, кайрадан аларды аткылап, 2017 жылдан баштап Америка буларга курал бере баштады. Мына мен даныйларды толук айттым. 2017 жылдан баштап дрондорду бере баштады, ракеталарды бере баштады. Анан 2017 жылы ошо Англиянын корабльдеринин баардыгы Кара деңизге кирип кетишти. 2017 жылы. Андан тышкары Американын ракеталарынын баардыгы 13 километр, Россиянын территориясына 13 километр жакын учту. Мына ушунун баардыгы Россиянын бир согушту эметкенге, баягы согуштук бир чечим кабыл алганга түрттү да. Ошол уккан жок эч кимди. Янукович болсо кууп ичти. Анан ушинтип отуруп, анан бүткүл коллективный Запад ошо колдон келишинче Украинаны пайдаланып, ошо Россияны алсыратып, таратып, аны багындырып кылалы деп аракет кылды. Мына өзүңүз билесиз, да ушу суроого кошумча, биринчи суроого. Буга чейин двухполярный мир болчу. Баягы Союз убагында билесиңер. Бул Америка, коллективный Запад, бир анан Советтер Союзу болгон. Анан двухполярный мир 91 жыл жоюлду, СССР кулады, однополярный мир калды. Только Америка, Европа. Анан мына Сирияга кол салгандан ага чейин мына билесиңер, Иракты талкалады, Ливияны талкалады, туура баарын, Югославияны талкалады Америка, Европага биригип алып. Анан Сирияга келгенде Путин айтты, жок, Сириянын президенти Башар Асад кайрылды Путинге. Урматтуу Владимир Владимирович, сиз эми келип мени да талкалаганда жардам бериңиз деди. Анан эгерде Путин карап турса, анда бүт баарын басып ала турган Америка, Европа экөө биригип. Америка, Англия, Франция в основном ушул үчөө. Анан ошондо Путин анан Башар Асаддын немеси боюнча, өтүнүчү боюнча армия киргизди. Сирияга армия киргизди, анан Башар Асадды сактап калды. Башка мамлекеттин баарын кулатты. Ошол эле Египетти кулатты, жетекчисин эметти, Саддам Хусейнди өлтүрдү, Муаммар Каддафини өлтүрдү, тирүүлөй аны даргасып өлтүрүп, бүт дүйнөгө шылдың кылды. Дүйнөнү 42 жыл башкарган Муаммар Каддафини мына алтынга теңеген мамлекетти эмне кылды? Мына ушинтип, эгер аз эле болгондо Сирияны да ошондой кылмак. Анан Сирияга барганда тишин сындырып, анан Россия жардам берип, анан токтотуп калды. Мына ушундан баштап двухполярный мир, бизде многополярный мир пайда болду. Бир эле Америка башкарбай, Россияда кийлигише баштады. Мына ушул Сирия кол салгандан Россия кийлигишип, мына ушундан кийин анан Американын тиши сынып, анан Россия өзүнүн күчүнө ишенип, дүйнөлүк ысылган элдерди колдоп, мына ушундан баштап анан Американын эң чоң душманы бул Россия болуп калды. Россияны жоготуш кандай кылган күндө да Россияны талкалаш керек да. Анткени дүйнөнү Россиясыз башкара албайт. Россия жоголмоюнча дүйнөнү башкарып алганга болбойт. Анан ошон үчүн согуш токтобой атат. Мына сиздин сурооңуз кандай? Конкреттүү жооп берүүгө аракет кылдым да, мындай тарыхты пайдаланып, ошо себебин ушундай мен сурооңузга ойлондум да, Негизи ушул
Россия булар Европанын анан Американын кокосуна чыккан жара да тикен. Ушу тикенди кандай кылган күндө дагы алып салыш керек. Аны бирок дагы бир кайталайын, ошол өзүнүн бир тууган славян тектүү элин өзүнө каршы коюш керек. Биз аны куралдандырабыз, бүт Европа жардам берет, бүт НАТО жардам берет деген да. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Аны башка суроолорду айтайын. Рахмат.